алейкум, урматтуу кыргыз элим, жалпы эле мусулмандар. Бардыгыңыздарды келе жаткан ыйык орозо айтыңыздар маарек болсун, кармаган орозоңуздар, берген садакаңыздар кабыл болсун. Өзгөчө бул орозо айы Кудай Таала ким өзүнүн кутси хадистеринде ушундай айтылат экен, ким орозо кармаса өзүм сообуну берем дейт экен. Муну периштелер дагы санай албайт экен. Ушул күндү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир эмесинде хадисинде айтып кетет эмеспи? Ушул күндү жөн гана бир пайдаланбай өткөзсө, анын мындайча айтканда мурду жерге сүрүлөт деген сыяктуу бир хадиси дагы бар экен. Бул күндөрдү эгерде пайдалана албасак, биз жоготуудабыз деп билем. Ошол себептен дагы биз кыргыз эли жалпы эле 90% мусулмандар болгон үчүн биз Элим Барсым кайрымдуулук фонд катары дагы ооз ачыруу кечелерини, тамак аш баштыкталарын таратуу, ошо элдерге жардам берүүнү салтка айлантып, муктаж адамдарга, жакыр инсандарга, жада калса жетим жесирлерге кубаныч тартуулап, ушу кыргыз элибиз менен тартуулап келебиз. Дайым ушул кубанычты баары менен бөлүшүүгө баарыңыздарды чакырып келем. Дагы бир жолу орозоңуздар маарек болсун.